Мен дагы уялайын, şu kvartirага төлөгөндөн көрө өз үйүмө берейин акчаны дегендерди биздин катарыбызга чакырабыз. Акчамды кайра кайрып берсе, квартирада жашасам деле ыраазымын азыр. 14 ай болду да, 1 жыл 2 ай болду. Атаңдын каккана башын оштуда ушуп келсе, башыңды же. Бакыт Алиевич, сен эмне үчүн барбайсың ошко? Эмне үчүн элден качасың? Сызга отуруп калсаң туруп кетесиң го. Көчүгүн устаганда. Бул саска тыкты да. Кайсы закон менен иштеп атабыз? Айткылачы мага, пожалуйста, элдер. Мен башка планетада жашап атамбы? Жарандарга үй алып берүүнү убадалаган S-Line кооперативи Алиевдин башка адамдарда кармалышы мүмкүн. Ошто үй алып берүүнү убадалаган S-Line коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиев кармалганы кабарланган. Андан тышкары жетекчинин шериктеринин үстүнөн дагы арыз түшүп, тергөөгө келип жатышканын өздүк булактар Супер KG порталына билдиришти. Айтымдарында бул иш боюнча Алиевден тышкары дагы башка адамдар кармалышы мүмкүн. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын ордун басары Абилбек Алимкулов бүгүнкү күндө жабыркадым деген жарандар дагы деле арыз менен кайрылууда. 15 мартта Бишкек шаарынын тургуну Б.А. Оштун аймагынан кармалды. Ал коммерциялык эмес турак жай кооперативин түзүп, элден акча алып жүргөн. 24 арыздануучуга 40 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Тергөөдө кармалган жаран элден алган акчанын 4 миллион сомдон ашыгына ижарага кеңсе алганын, өзүнө 100 000 сомдон ашык айлык чегирип жүргөнүн, каражаттарды жок кылганын айтты. Учурда жабыркадым деп арыз жазгандар дагы деле кайрылышууда. Урматтуу жарандар, мындай маселеде кылдат болуп, өзүңүздөргө сак болуңуздар дейт Алимкулов. Эгерде чачыңыз төгүлүп, сакалыңыз чыкпай жатса, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер болсо, же денеңизде актактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7 килограммдан 10 килограммга чейин семирүүнү же арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин жана гейнерлер менен машыгып, булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде боло турган жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, анда биз менен экрандагы номерлер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларында доставка акысыз 2 саат ичинде жаныңызда болот. Башка шаарларга 1 күндөн 5 күн аралыгында жеткирип беребиз. Байланыш номерлерибиз TikTok профилде жана комментарийде бар. Бул жолу Бишкекте дагы кооперативдин негиздөөчүсү кармалды. Белый дом KG ЖЧК коммерциялык эмес кооперативинин негиздөөчүсү алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу 1 май райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына ылайык 10 март күнү КТ милиция кызматкерлерине кайрылып, ал АТга 369,6 миң сом акча каражатын Белый дом KG ЖЧКсынын негиздөөчүсүнө бергендигин айткан. Ал ага 679,2 миң сомдук автоунаа жана кыймылсыз мүлк алып берүүнү убада кылган. Бирок акчаны алгандан кийин убадасын аткарбай дайынсыз жоголгон. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү 1986 жылы туулган ААТ кармалган. Ал Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери уланып, анын ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгы бар экендиги аныкталууда. Милиция кармалган жарандын аракетинен жабыркагандарды 0774 97 61 57 102 телефондору аркылуу кабарлап коюуну өтүнөт. 2022 жылдын 15 март күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Бишкек шаарынын тургуну 1994 жылы туулган АБ аттуу жаран аттуулдардын мүлкүн ишене берилген мүлкүн ыйгарып алуу боюнча жагдай боюнча камакка алынган. Иш жагдайы боюнча келгенде бул жаран өзүнчө коммерциялык эмес курулуш кооперативин түзүп, турак жай кооперативини түзүп, ошол негизинде аттуулардан акча каражаттарын чогултуп, ошолорду өзүнө иштетип жүргендиги аныкталган. Жалпысынан алганда бул ишкана боюнча 24 арыз, Ош шаарынын аймагына 24 арыз келип түшкөн. Жалпы келтирилген сумма зыян 40 миллиондон ашык акча каражат болуп жатат. Тергөө мезгилинде аныкталгандай, бул аттуу башка жандардан акча каражатын өзүнө 100 миңден ашык акча айлык катары чегерип алып, андан сырткары 4 миллиондон ашык офисти арендага алып, ошого иштеттим деген негиздер менен акчаларды жоготуп иштетип жүргендиги аныкталган. Азыркы учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө амалдары уланып жатат. Ошол менен бирге кошумча дагы жабырлануучулар күндөн күнгө келүүдө. Ушул менен бирге мен ушул учурдан пайдаланып, мен ушул Ош шаарынын тургундарына жана конокторуна кайтып кетет элем. Азыркы учурда мамлекеттик социалдык проблема болгон турак жай менен камсыздык кылуу боюнча өз маселеңерди өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен чечүү учурунда
ушул азыркы учурда түзүлүп жаткан турак жай кооперативдерин тандоодо же болбосо ошол эле учурда ошолорго акча берүүдө мындай кылдатык менен текшерип, алар менен түзгөн келишимдерди актап окуп чыгып, ошондой эле ар бирин текшерип акча каражаттан тапшырууну суранып кетирген. Себеп дегенде бул маселелерди чечүүдө көптөгөн ушундай алдамчылык жагдайлар, иликтөө ишенип алуу, ыйгарып алуу жагдайлары болуп туруп, бизге арызданышып өтө көп келүүдө. Ошондуктан урматтуу жарандар, ушул боюнча кылдатык менен мамиле кылып туруп, өзүңүздөрдү сак болуңуздар. Өзүнүн материалдык себеп дегенде көптөгөн материалдык чыгымдарга бул аттууларга алып келүүдө. Кооператив 2020 жылдын 25 октябрында негизделип, Бакыт Алиев аттуу жаран жетектеп келет. Бул кооператив да өздөрүнүн мүчөлөрүнүн акыркы деп тапкан акчаларын алып, учурда мүчөлөрү үйдөн же акчадан жок болуп жаткандыгын айтып беришти. Меники 750 миң 25% төлөгөм, анан 218 миң катарга турганга төлөгөм. А сизчи канча төлөдүңүз? Меники миллион. 1 миллион сом. Мен 745 миң төккөнмүн. Канчадан бери көп атасыздар? Мен уже 14 ай болду да, 1 жыл 2 ай болду. Мен төккөнүмө. Срогум деген ушу октябрдын аягында келмек. Жарым жылдан бери жүрөм ушу. Пороги офиста биваю дегендей, эч кандай кыйындык жок. Менин мына ушул жылдын 1-мартында 1 жыл болот. Мен 830 миң төккөм. Меникин срогум 3 айдан 6 айга чейин болчу. Мына кемеге 2-3 күндөн кийин уже 1 жыл болот. Дагы эле ала албай жүрөбүз. Кантип токтодуңар акчаны? Акчаны деген мен ал акчанын бардыгын кредит алгам, кредит алып төккөм. Ошол бойдон азыр жөн эле кредиттин акчамды ала албай кредит төгүп келем. 6 айдан кийин сөзүнө турбай кайтып тайсалдай баштаганда акчабызды бер десек, заявление жазыңыз, 60 күнүн ичинде кайтарып беребиз деген. Жок, 60 күн кайтарып берген жок. Ошону менен куушуп жүрүп, азыр 1 жыл 1 айдын жүзү болду. Качып атат, качып жүрөт. Биз былтыркы 21-жылы марттан бери акция болуп атат. Акцияга катышып калгыла деп Инстаграмдан көргөнбүз, ошо менен байланышып 250 миң сом бергем. Ошо 6 жумада беребиз деген. 6 жуманын 60 жолу өттү окшойт. Ушу жок, былтыртан бери акчабыз жок, же үйүбүз жок. Сиз канча төлөдүңүз? Мен 100 миң сом төлөгөм. Канчадан бери? Меники бул S-Line ачыл электр сейт бизнес кезинде инвест пакет деп үй алабыз деп, мен да жалгыз бой аягымын, пенсионер. Общежитияда турам, ошон үчүн 100 миң сом төлөп 19-жылы жасалгам. Анан S-Line ачылганда ошо 100 миң сомду кайрап S-Lineга которулган. Же 100 миң сомдон жок, же үйдөн жок, ушул общежитияда турганын себептен бир комнат үй алсамбы деген ой менен киргем. Ошо менен акчам да жок, 100 миң сомум да жок. Мен пенсионер, мага 100 миң сомдагы акча болуп атат. Биякта эң эле ассистик экен деп атышат. Эми аз акча 100 миң сом, мен анда 100 миң сомду аз акча деп эсептебейм мен мисалы. Сиз канча төлөдүңүз? Мен эң баштапкы 218 миң акча төктүк. Биринчи балам менен келип 218 миң акча баштап төктүк. Анан 750 миң төктүк. Жалпы канча? Жалпы 1 миллионго жакын. 3100дөн айына төгүп турдук. 1 миллионго барып калды уже. Кантип таптыңыздар акчаны? Бул балдарымдын акчасы, бечаралар кыйынчылык менен иштешкен. Столовойбуз бар. Анан ошентип иштеп жүрүп үй алабыз дешкен Бишкектен. Анан эми 3 айда берем деген үйдүчү. Бирок бизди алдап документке башка жазылган, сүйлөгөндө башка чыгып калды. 3 айда беребиз деген үйдү, бирок 3 ай эмес. Кийин биз документ көрсөк 1 жылга чейин делген да. 1 жыл эмес, уже азыр 1 жылга чейин. Мен Баткен областы Кадамжай районунан келдим. 1 жыл эмес, уже 1 жыл 2 айдан өтүп калды. Биз акча төккөнүбүзгө үйдүн же эмеси жок, же акчадан кабар жок, жүрөбүз да. Бизге лучше акчабызды эле кайтарып берсин, үйүнүн кереги жок бизге. Ошол. Апа, сиз да айтып койсузбу? Сиздан. Бирок немеге точно чак. Мен 2021-жылы январдын 25-inde келип 1 миллион 85 миң акча төгүп кеткенмин. Үй алам деген үмүттө. Ошол боюнча 1 жыл 2 ай болду, ала элекмин. Алмак турсун, мен Бакыт Алиевичтен сөзүн да уга элекмин. Бул эмне деген болду? Бул биздин балабыз менен тең эле бала. Бизди ушунчалык алдоого бардыбы?
алдоого барганы, энелерди алдаганы билесиңер да кандай жашоодо болот. Бирөөнүн акын жеген кандай жоопкерчиликте болот. Ошону Бакыт Алиев сен өзүң уксаң, угасың, көрөсүң. Жогорку жактагылар ууп калса, карапайым адамдардын ушундай көйгөйлөрүн чечип беришиңерди биз суранабыз көптөн көп. Таптыңыз да апай акчаны? Мен деген аны кашыктап жыйнаган эмесмин. Мен чымчып жыйнаган акчаларым болчу. Ушу биз да ылыгыраак үйдө отурар экенбиз деп ошентип алган, чогултуп ушул жерге алып келип берген элек. Мен толук 1 миллион сом төлөдүм. Октябрдан бери чуркап жүрөм. Ушул жакта ушу офисте эле жашап калдым. Колумда Бакыт Алиевдин өзүнүн распискаларынан бери бар. Эми азыр бизди коркутуп атат, заявление жазып турсуңар мага. Заявление жазган үчүн силер менен мен только закон түрүндө сүйлөшөм. Акчаңарды мен закон түрүндө эле төлөп берем, мага экинчи келбегиле. Мен силер менен сүйлөшпөйм деп чыгарып койдум. Канча жылдан бери топтогон акчаңыз ал? 5 жылдан бери. Эчтеке ичип жебей, кийим албай, катыштарыбыз менен катышпай, квартирада жашап, чогулткан акчабыз болчу. Эми азыр дагы деле квартирада жашап атам, акчамды ала албай атам. Качан келгенсиз? Былтыр 20-жылдын декабрында келген. Мен Масалбеков Батырбек 2021 bir жыл болойын деп калды киргениме. 2 айдын ичинде там алып беребиз дегенде туугандарым жардам кылышып 328 000 төктүм. Өзүм экинчи группа инвалидмин. Квартирада жашап атам. Кыйынчылыктар болуп атат менде. Эмне айткыңыз келет? 2 айдын ичинде там эмне айткыңыз келет? Акчамды кайрып берсе, өзүм карызданып калдым, ошо карыздарыман кутуруп, ушу квартирада жашасам деле ыраазымын азыр. Ошо кыйынчылык болуп атат аябай.